Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздар. Жума маарек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Москвада кече баарын шок кылган окуя болду. Ал күндүн жарыгында эле адамдарды атып салган кишинин полиция кызматкерлери менен атышуудан улам оор жаракат алып кармалганы болду. Бирок бул окуяда дух вагон болгон велокурьердин октон коркпой атышуунун аянтында жүргөндүгү көбүн таң калтырды. Вон стреляет милиция у нас, беглый этот самый, какой-то военнослужащий, стрельба из автоматов. Где-то он бегает, там пулька нельзя, стой здесь. Стреляют кругом, да. Тут такое дело, будь здоров. Во. Это какие-то тут деятели. Тихо. Вон он там бегает. Вон менты. Там ходит, да ну нахуй он стреляет. С автоматом ходит, чувак стреляет в него. Вай, бля. Ал эми Москва облусунун кээ бир аймактарыны мөндүр жаап, сел каптады. Россиянын Санкт-Петербург шаарында Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Петербург эл аралык экономикалык форумуна катышты. Анда Алымкадыр Бешеналиев бийлик саламаттык сактоо системасын оору моделинен сергек жашоо жана оорулардын алдын алуу моделине которо турганын айтты. Клиника Асмет жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Футбол боюнча улуттук курама команда Дүйнө чемпионатынын тандоо турунан кийинки баскычынын мөөнөтүнөн мурун өтө албай калды, бирок мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ак шумкарлар 11-июнда Оман менен беттешет. Москванын ВДНХ метросунун айланасындагы имаратка чагылгандан улам өрт чыккан. Учурда ВДНХ району түтүн каптап турат. Андыктан абайлап жүрүңүздөр мекендештер. Россиядан тажадым дегендерге Европадагы жумуштар боюнча баягы эле bereke.ru сайтына киресиздер, жумуш берилет деген жерде Европага
жумуштар бар. Ошол сайттарга кирип, көрүп, тактап, алып, барып, насип этсе Европада дагы жумуш кылып келсеңиздер болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңа келгендер үчүн 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.